أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Бүткүл ааламдын жаратуучусу жана тарбият кылуучусу болгон Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Жападан жалгыз улуу Аллах тааланын салам рахматы бүткүл адамзаттын эң жакшысы болгон Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, анын үй бүлөсүнө жана досторунун бардыгына болсун. Аллах таала буйруган: Аллага гана ибадат кылгыла, жана буттарды, башка нерселерди Аллага шерик кылбагыла, жана ата-энеңерге жакшылык кылгыла, себеби ата-энеңер силерди бул дүйнөгө келүүңөргө себепчи болгон дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурады: Аллахтын алдында эң жакшы амал кайсыл деп сураганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жооп берди: намазды өз убагында окугун, жана ата-энеңерге жакшылык кылгыла, жана Аллахтын жолуна чыккыла деди. Аллахтын түшүргөн бардык китептеринде жазылган жана бардык пайгамбарларга вахий кылган. Аллахтын ыраазычылыгы ата-эненин ыраачылыгында, Аллахтын найразычылыгы ата-эненин найразычылыгында деген. Ким ата-энесин ыраазы кылган болсо, Аллах андан ыраазы болот. Ким ата-энесин найразы кылган болсо, Аллах андан найразы болот. Аллах таала Куранда 3 аятта 2 нерсени кошуп буйруган. Биринчиси намаз окугула жана малыңардан зекет бергиле деген. Намаз окуп, малыңардан зекет бербесеңер, берген окуган намазыңар кабыл болбойт дейт. Экинчиси Аллага баш ийгиле жана Аллахтын пайгамбарына баш ийгиле. Аллага баш ийип, Аллахтын пайгамбарына баш ийбесеңер, Аллага баш ийгениңер кабыл болбойт дейт. Үчүнчүсү Аллага шүгүр келтиргиле жана ата-энеңерге шүгүр келтиргиле. Аллага шүгүр келтирип, ата-энеңерге шүгүр келтирбесеңер, Аллага шүгүр келтиргениңер кабыл болбойт дейт. Атанын баласында 10 акысы бар. Биринчиси ата-эне тамакка муктаж болсо, тамак берүүң. Экинчиси ата-энеге кызмат кылууң. Үчүнчүсү ата-энең чакырганда токтоосуз барууң. Төртүнчүсү шариятка каршы эмес ишке буйруса, буйругун аткарууң. Бешинчиси ата-энең менен жумшактык менен, мээримдүүлүк менен сүйлөшүүң. Алтынчысы ата-энең кийимге муктаж болсо, кийимин камсыз кылууң. Жетинчиси ата-энеңди урматтап, сыйлап, аркасында жүрүүң. Сегизинчи өзүңө эмне жакшылык кааласаң, ал жакшылыкты ата-энеңе каала. Тогузунчу өзүңө каалабаган жамандыкты ата-энеңе да каалаба. Онунчусу өзүңө дуа кылганда ата-энеңе кошуп дуа кылуу. Фахихтен суралды: Bir kişiden ata-энеси ыраазы болбой дүйнөдөн кайтыш болду. Эми ата-энесин ыраазы кылуунун жолу барбы дегенде, Фахих жооп берди: 3 жолу бар дейт. Биринчиси ал бала салих болуп, таква болуп, соо иштерди жасап жүргөн болсо. Экинчиси ата-энесинин бир туугандары менен, жора жолдоштору менен катташып жүргөн болсо. Үчүнчүсү ата-энесинин аркасынан истигфар айтып, дуа кылып, Куран окуп, садака кылып турган болсо дейт. Bir хикаята келет, bir кишинин 3 уулу болот. Ал киши ооруп төшөккө жатып калганда, улуу агасы өзүнүн 2 инисине айтып жатат: Силер атамдын мал мүлкүн, байлыгын тең бөлүп алып, каалаган жагыңарга кете бергиле. Атамды мага калтыргыла, мен атама кызмат кылайын дейт. 2 иниси агасына ыраазы болушуп, атасынын байлыгын тең бөлүп алып, экөө каалаган жагына кетишти. Улуу агасы атасы өлгөнгө чейин кызматын кылып бакты. Атасы өлгөндөн кийин түшүндө bir кары аксакал келип түшүндө айтты: Палан жерге барсаң, bir алтын бар, ал алтында береке бар дейт. Экинчи күнү да түш көрдү. Палан жерге барсаң, bir алтын бар, ал алтында береке бар дейт. Ал киши ага да көңүл бурган жок. Үчүнчү күндө түш көрдү.
Үчүнчү күнү бул түш жөн түш эмес, бул Аллахтан келген аян окшойт деп, эртеси күнү барып ал жерден түшүндө көргөн жерге барса, чындап ал жерде алтын бар экен. Ал алтынды алып барып базарга сатат. Сатып бир балык сатып алды. Ал балыкты үйүнө алып келип сойсо, ал балыктын ичинде бермет бар экен. Ал берметти падышага алып барып 60.000 алтынга сатты. Анан ал жигит байып кетти. Бул береке эмнеден болду? Атасынын дуасын алгандыктан, атасына кызмат кылган себептен болду. Атасы ар дайым баласына дуа кылат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Аллахтын алдында эки нерсе түздөн түз кабыл болот деген. Биринчиси ла илаха иллаллах калмасы, экинчиси атанын балага кылган дуасы түздөн түз кабыл болот деген. Ошондуктан мусулман бир туугандар, атабыздын дуаларын алалык. Атанын каргышына калып калбаш керек. Атасынын каргышына калган адам ал оң таппайт, жакшылык көрбөйт. Ошондуктан ар дайым ата-энелердин батасын алууга Алла Таала насип кылсын. Bir kişi Abul İshak'tan mınday da aytты. O Abul İshak, men sizdi түшүмдө gördüm. Түшүмдө sizin sakallarınız altın bermetleri менен кооздолуп турганын көрдүм dedi. Abul İshak, туура түш көрүп турсуз. Мен бүгүн эртең менен апамдын буттарын сакалым менен тазаладым эле dedi. İbn Abbas radıyallahu anhu rivayet kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Кайсыл бала апасынын көзүнөн өө турган болсо, ага тозоктон фарда тартылат дейт. Ал бала тозокко күйбөйт. Кайсыл бала апасынын бутун өө турган болсо, ал Кабанын босогосун өпкөнүнөн барабар деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кайсыл бала апасын жылмайып карай турган болсо, кабыл болгон ажылыктын сообу берилет деди. Сахабалар айтышты, о Аллахтын элчиси, эгер апасы күнүнө 100 жолу жылмайып караса, 100 жолу кабыл болгон ажылыктын сообу берилеби дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, ооба, күнүнө 100 жолу ажылыктын сообу берилет деди. Себеби Алла Тааланын казынасы кенен деди. Ошондуктан мусулман бир туугандар, апаңыздардын чекесинен өбүңүздөр, көзүнөн өбүңүздөр, тозок азабынан кутуласыздар. Апаңыздарды жылмайып караңыздар, кабыл болгон ажылыктын сообу берилет. Ата-энени урматтап сыйлаңыздар. Эгер ата-энең сенден найразы боло турган болсо, өлүп бара жатканда жаның чыкпай кыйналат. Бир хикаяда келет. Бир адам өлүп бара жатып, тилине калма келбей калды. Сахабалар пайгамбарыбызды чакырды. О Аллахтын элчиси, бул адам тилине калма келбей жатат. Мунун апасы бар бекен деп сурады. Бар экен. Апасын чакыргыла деди. Апасы келгенден кийин балаңдан ыраазысың деп сурады. Жок, мен баламдан найразымын. Неге найразсың десе, бул балам дейт. Аялым мен менен айтышып жатканда аялым койдо койгон жок. Тескерисинче аялым сөзүн сүйлөдү. Мен балама эки дүйнөдө найразымын деди. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, эй жигиттер, отун топтогула, мунун баласын өрттөгүлө деди. Энеси чыркырап ыйлап жиберди. Менин баламды өрттөп жатсаңар, мен кантип чыдап карап турам дегенде, пайгамбар айтты, бул дүйнөнүн оту 1000 градус болсо, тозоктун оту 70.000 градус ысык болот деди. Ошондо эне түшүндү. Мен балама ыраазычылык билдирбесем, балам тозокко чөп турбайбы? Мен баламдан ыраазымын деди. Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп жан берди. Ошондуктан мусулман бир туугандар, эгер ата-эне бизден найразы боло турган болсо, анда биздин жаныбыз чыкпай кыйналат. Муса алейхиссалам бир күн Аллахка кайрылды. Аллах мага осуят кылгын деп. Аллах Таала, эй Муса, энеңе жакшылык кыл деди. Муса алейхиссалам 8 жолу кайрылды. О Аллах, мага осуят кыл деди. О Муса, энеңе жакшылык кыл, энеңди урматтап сыйла деди. 9 жолу суроосун бергенде, атаңа жакшылык кыл деди. Муса алейхиссалам бир күнү бир мүрзөнүн жанынан өтүп бара жатса, мүрзөдөн бир адам чыкты дагы, башы эшектин башы, денеси адамдын денеси. 3 жолу айкырып, эшекте болуп, айкырып, кайра көргө кирип кетти.
Musa алейхисалам анын аялынан келип сурады: "Сенин күйөөң эмне күнөө кылды эле?" Десе аял айтат: "Менин күйөөм аракты көп ичет эле." Анан апасы келип: "Балам, аракты токтоткун, арак ичпегин" десе, "Сен мага эшектей болуп айкыра бербегин, кыйкыра бербегин" деп апасына акырат кылат эле. Апасына кыйкырат эле дейт. "Менин күйөөм асыр намазынын убактысында өлдү" дейт. Ар күнү асыр күнү кабырдан мүрзөдөн чыгып 3 жолу эшектей болуп айкырып кайра көргө кирип кетет дейт. Ошондуктан мусулман бир туугандар, ким энесине акырат келтирип, энесине кыйкыра турган болсо, ал көргө киргенде башы эшектин башына айланып, эшектей болуп айкырып калат. Ошондуктан ата энеңиздерге кыйкырбаңыздар. Аллах Таала Куранда айтат: "Ата энеңерге уф деп айтпагыла" дейт. Себеби ата эне бизди бу дүйнөгө келүүбүзгө себепчи болгон, бизди тарбиялап өстүрдү. Ысык суукта иштеп, ден соолугунан айрылды. Анан биз чоңоюп алып ата энебизге каяш айткылай, биз кимбиз? Ошондуктан мусулман бир туугандар, ата энелерди урматтап сыйлайлык.